алгачкы секундалар. Нарматтуу көкбөрү сүйүүчүлөрү, ошентип эгемендик күнүнө карата президенттин кубогу үчүн болгон турнирдин жогорку лигасындагы алгачкы беттеш башталды. Чүй облусунун Сары Өзөн Рассвет командасы жана Талас облусунун Ынтымак командасы бири-бирине каршы келип отурат. Албетте өтө белгилүү жана күйөрмандары көп болгон командалар. Ушул дүйнө коомчулугу, көкбөрү дүйнөсү дал ушул бүгүнкү беттешке назарын буруп турган учуру көк кийимчендер Талас, ал эми Сары Өзөн Рассвет сары кийим менен беттешке чыкты. Азырынча алгачкы мына көз ирмемдер өтүп атат. 96-жылкы чапканаты Капурал А тайпасында жайгашты. Бул Сары Өзөн Рассвет, Ынтымак командалары. Андан сырткары бул жерде дал ушул А тайпасында Сары Өзөн командасынын өзү да бар. Андан сырткары Б тобунда Ош облусунун Достук командасы. Андан сырткары биринчи лигадан 9 майда биринчи лигада ойноп, ал жакта финалга чыккан командалар чыкты. Көлтөр жана Кара Буура. Ошентип Достук, Кара Буура, Көлтөр алар Б тобунда, ал эми А тобунда Сары Өзөн Рассвет, Сары Өзөн өзү жана Ынтымак. Ошентип эми булар тайпалык оюндарды өткөрөт дагы. Бүгүн эртең оюндар орун алмакчы. Бүгүн үчүйдүн Сары Өзөнү ойнобойт. Бүгүнкү оюн күнүндө алардын беттеши каралган эмес, жана ошондой эле Ош облусунун Достук командасы ойнобойт. Биз болсо оюнчуларды тааныштырып баштайлы. Рассвет командасынын биринчи катардагы оюнчусу Рамзат Бөкөнбаев, минген аргмагы тел тору, Айбек Эсеналиев эр тору менен экинчи номерде, Темир Молдокулов ак жол менен үчүнчүдө, Тилек Мукаев төртүнчү катар санында, ал Гром менен, ошондой эле Тилек Эсенбаев Сүлүк кара менен бешинчи, Бобек Шакирбек уулу Капрал менен 6 номерде, Бактияр Талайбек уулу Тайлың менен 7-де, Урмат Мусаев Гектар деген армактын жүрөт, ал 8-чи орунда. Ошондой эле Алы Назаров Тумар менен 9, Бекназар Аматов Суусамыр менен 10, Нурболот Эламан уулу Каркыра менен 11, жана Айбек Иманалиев Нуркашкан минип жүрөт, ал 12-чи катар санында. Ошондой эле Эрмек Шекитов бул Рассвет командасынын башкы машыктыруучусу. Ынтымакта албетте бардык мыктуу оюнчулар баары бул беттешке келди. Мадалбек Нияз Мадалбек уулу азыр болсо ошентип алгачкы ошентип чабуул ийгиликтүү орун алып кетти. Нуржан Мелисбек уулу демек алгачкы салымдын автору. Мына жогорку лигадагы биринчи салым ошентип ишке ашты. Нуржан Мелисбек уулу кара кушто минип жүргөн оюнчу. Алгачкы эсеп бар. Албетте бул беттештин фаворити Ынтымак, андан эч кандай шек жок. Алар бир эле азыркы беттеште эмес, же өз тайпасында эмес, жалпы эле турнирди утам деген дымак менен келишкен. Аларга каршы Сары Өзөн беттешти өткөрүш мүмкүн татыктуу жана Достук командасы. Буларга тең келчү команда, же болбосо тең ата беттеш өткөрө турган чындыгында эки эле команда бар деп айтсак болот. Эми Ынтымак командасынын оюнчуларын тааныштырып өтөлү. Нияз Мадалбек уулу Грозный менен биринчиде, ал эми Дастан Сагынбек уулу экинчи катарда, ал Сармат менен, Адилет Талант уулу үчүнчү катар сан менен ал Чагылганды минип жүрөт. Марлес Койгелдиев төртүнчүдө, минген аты Айтору. Ошондой эле Эрлан Төлөбеков 5-чи номерде Байрак менен, Жолдошбек Орозбаев 6-чы номерде Арбат менен, Сейитбек Анарбек уулу 7-чи номерде, минген аты Торнадо. Ошондой эле Жакшылык Руслан уулу ал Берекен минип жүрөт. Аудасбек Мырзабек уулу Геркулес менен чыкты 9-чы номер менен. Ошондой эле Ахилесте Урмат Раушан уулу 10-чу катар санында, Кара Куш менен Нуржан Мелисбек ушул 11-чи жана Астар Култабышев 12-чи катарда Амадорду минип бул эгемендик күнүнө карата ушул турнирге келишти. Курмантай Айтбаев Ынтымак командасынын жетекчиси, Урмат Шерипбеков Ынтымак командасынын ал Ынтымак командасынын машыктыруучусу. Ошондой эле Жолдошбек Орозбаев бул атактуу Жоки Орозбаев, ал чубакты алмаштырды. Бул 9 майга салыштырмалуу ошентип тажрыйбалуу Жокини дагы Ынтымак командасы өз карамагына кошуп алган. Эми бүгүн өзүнүн албетте чыныгы оюнун алып көрсөтүшү керек.
Албетте жогорку лига мына башталганда эле деңгээли канчалык бийик экени байкалып турат. Эми оюн кайсы жагына Бир топ тактикалык жүрүштөр бул жакта сапаттуу. Азырынча мына чыныгы жекеме-жекелер башталып элек. Алгачкы эпизоддор болду ошонусу дагы. Бир астан кийин биз Ахиллес, Геркулестин азыркы абалын дагы бир сыйра көрүп ырахат алсак болот. Азырынча сүрмө топтун арасында улак кармалып турган учуру жогорку лигада ошентип 6 команда 9-майдагы акыркы орунду алып калган. Экөөсү алар мына 1-лигага түшүп калды дагы. Алардын ордуна Көлтөр менен Кара Буура келген. Алар чү дегенде эле ошентип алгачкы беттешти бири-бирине каршы өткөрүп кала турган болду. Азыр жекеме-жеке кана эми жекеме-жекеге Геркулес келе жатат. Геркулес аны Аудасбек Мырзабек уулу мен чыккан. Геркулес менен азыр Сары Өзөн Расветтен, негизинен Расветти эле айталы, анткени Сары Өзөн деген дагы команда бар, аны жакшы билесиздер. Андыктан мына алмаштырып албаш үчүн жөн гана Расвет деп айтып туралы. Расвет командасынан Урмат Мусаев чыкты гектар менен. Командасынын 9-номеринде Мырзабек уулу Аудасбектин атаандашы Сары Өзөн Расвет командасынын кыймыл аракетинен эле билинет. Азырынча бул жерде мына ушул бул жерде Геркулес атаандашын такыр жакындаткан жок. Буга чейин азыр болсо мына чыныгы тирешүү караңыздарчы. Бул жерде Геркулести кадимкидей ордунан жылдырып туруп, мына ушул жерде Расветтин оюнчусу улакты жерден эңип кетти. Урмат Мусаев кандай тажрыйбалуу оюнчу. Геркулес менен Ахиллеске туш келчү, тең келчү оюнчулар албетте аргымактар өтө чанда кездешип, кээ бир эпизоддорду алып кетпесе, көбүнчөсү алар мүмкүнчүлүктү оңой менен бериши маселе. Бирок азыр ошентип Геркулести сүрүп чыкканга мүмкүнчүлүк болду. Расветтин оюнчусу бул жерде ушул мына Расвет командасынан Урмат Мусаев отат. Чындыгында 9-номер болсо ал Алы Назаров болушу керек. Мегаком уюлдук компаниясы. 8-номер Урмат Мусаев азыр кайрадан ортодо. Бул рет эле Геркулес кызматында Мегаком компаниясы чоң ыраазычылык билдирди. Мына бул рет кандайдыр бир бул рет кандайдыр бир маселе жаратпастан ишенимдүү улакты сол такымга басты жана топтон сурулуп чыгат болду экен. Жок, азырынча Расветтин коргоочуларынын курчоосунда калды. Экинчиден менен бул жерде аракет көрүлүшү керекпи? Жок, дагы деле сол такымына басып жүрөт. Өнөктөшүн өткөрүп бербесе, өзү барганга кандай абал бул жерде орун алат болду экен. Такымы канчалык катуу болбосун, Аудасбектин баары бир көпкө чейин өзүндө алып жүргөндө ыңгайсыздык жаралып бошош баштайт. Ошондуктан эртерээк өнөктөштөрүнө бирөөгө өткөрүп бербесе, улакты тарттырып коюшу ыктымал. Кана дагы деле Аудасбек өзү бара жатат. Анын жанында бир атаандаш, оң жагынан дагы экинчиси жетип келди дагы. Коргонууда Расвет бул рет сапаттуу кыймыл аракеттерди жүргүздү. Бүгүнкү беттеште 1-номер менен ойной турган ким экени белгилүү. Позициялык чабуулдарга дээрлик дайыма Ынтымак командасы чыгып турмакчы. Эми биз ушул жерден Расветтин чыныгы коргонуудагы мүмкүнчүлүгүнө баа берсек болот. Жекеме-жеке бул рет ортодо бара келди. Ахиллес чыккан экен мына ортого. Күйөрмандардын сүймөнчүлүгүнө ээ болгон Ахиллес. Бул бир эле Ынтымак командасынын сыймыгы эмес, жалпы кыргыз элинин сыймыгы деп айтсак болот. Ахиллести бирок азыр карасаңыздар, Ахиллести сүрүп чыгып туруп ушул жерден. Расветтин оюнчусу улакты эңип кетти.
ортодо көз көрүнө артыкчылык азырынча ынтымак командасында болбой жатат. Бул германдар үчүн өзүнчө бир күтүүсүз көрүнүш болушу керек. Мына бул Геркулес менен Ахиллеске ошол Ома гана туруштук берет го деп айтып атышты эле. Оманы достук сатып алды деп атышкан, бирок мына мурда күнү жекеме-жеке орун алды дагы, анда Ома көп деле өзүн жакшы жагынан көрсөтө алган жок эле. Бир учурда бир эмес эки Рассветтин оюнчусу жерге кулады. Бул жерде негизинен мен эреже бузуун деле көргөн жокмун. Аянт бир аз оорураак, кум тереңирээк, ошондуктан мүдүрүлүп биринчиси жыгылганда экинчиси ага чалынып туруп кулап түштү. Же атактуу Тимоха, мына Темир Молдокуловду өз чөйрөсүндө Тимоха деп айтышат. Мына ошол демек ал өз орунда экен, мына жайында экен, колун көтөрүп баары жайында деп түшүндүрүп өттү. Дал ушул жерден кайрадан оюн уланат. Караңыздарчы орундан козголгонун. Бул жерде Ахиллес, ушинтип негизинен Ахиллес бир эле жекеме-жекеде мыкты эмес, ал күлүк аргымактарында катарын толуктайт. Улакты алды дегенде орундан козголгон деле кадимкидей бир ушунда старт алганда өзгөчө алдын көздөй жылат, бирок азырынча Тайгазанга жакындатпай жатат. Урмат Раушан уулу Ахиллести эң жакшы ойноткон чабандестердин бири. Улуттук курама командада аны эгер жаңылбасам Айбек Темирбаев инген болчу. Көчмөндөр оюндарында эле ынтымакта албетте дайыма Урмат Раушан ууланы минип жүрөт. Чыныгы көкпөрүнү көрүп рахат ала турган учурунда азыр орун алууда деп айтсак болот. Кыймыл аракеттер дагы өтө эптүү, эки команданын тең. Байге фонду дагы жогорку лиганыкы бир топ жакшы. Чемпион болгон командага миллион сом каралган. Бул ушул 3 турнирдин алкагындагы мындай көп демек байге каралган алгачкы турнир деп айтсак болот. 9-майда 500 000 сом болсо биринчи орунга, бул ирет ошентип миллион сом коюлуп турат. Жана азыр кезектеги тирешүү бул ирет Аудасбек, мына Аудасбек азыр ошентип Геркулес менен атаандашын улактан бир аз алыстатты. Ага каршы тажрыйбалуу Урмат Мусаев каршылык көрсөтүп атат. Урмат Мусаев бир ирет улакты эңип кетти эле. Мына буга чейин ушул ынтымактын Тайгазанына жакын жердеги Айланпада болгондо. Азыр болсо мына Аудасбектин жүрүшү ийгиликтүү болуп чыкты. Жана түз эле Тайгазанды көздөй бара жатат. Аудасбек албетте Геркулес менен мына Аудасбектин ошентип экинчи улакты Тайгазанга салышы. Буга чейин Нуржан Мелисбек уулу болсо, азыр Аудасбек Мырзабек уулу. Эсеп 2-0. Албетте бул жуптун фаворити ынтымак экени башынан белгилүү болчу, бирок мен ойлогонго караганда Рассвет командасы сапаттуураак ойноп атат. Чындыгында жекеме-жекеден деле көз көрүнө артыкчылыкты азырынча көргөн жокпуз. Эми Геркулес менен Ахиллес турганда ал жагынан кандайдыр бир өзгөчөлүктү айтуу кыйын. Ошентсе дагы азыр болсо Нурболот Эламан уулу каркыра менен улакты эрдин кашына коюп жакындап барды эле, бирок каркыра эмнегедир Тайгазанга барып так токтобостон айланып өтүп кетти. Кайрадан эми мына такымга басты. Өздөрүнүн жарым аянтына өтүп туруп, аттын башын буруп кайрадан жөнөйт. Азыр жебедей сызып мына артында чаңгалтырып ушул жерде бара жатат, бирок ынтымактын коргонуусу деле жакшы бир топ. Оңой менен ийгилик жаратуу мүмкүн эмес. Ошентсе дагы Рассвет бүгүн албетте жеңилүү үчүн чыккан жок. Алар деле колдон келген мүмкүнчүлүктүн баарын ортого таштайт. Мына азыр коридор түзүп берди. Жок, түзүп бергенге жетишпей калды.
Кош такым менен ийгилик жаралып кетеби. Улак ошентип Тайгазанда. Улак Тайгазанда эсепке кирди. Эламан Нурболот уулунун өз командасына бул турнирдеги алгачкы салымы. Эсеп ошентип 1-2. Ал мезгилде биринчи таймдын жыйынтыктоочу минуталары кетип атат жана биз жалаң бир тарапты көздөй эмес, эки тарапты көздөй дагы ошентип салымдарга көп болдук. Улак азырынча жерде. Азыр чабандестердин дээрлик баары эңүүчү болуп кеткен. Улакты жерден эңүү жагынан акыркы жылдарда кадимкидей өстү. Жок, мурда деле албетте эңген чабандестерибиз көп болчу. Азыркы мезгилде бирок массалык түрдө. Жада калса биринчи лиганын оюнчулары дагы оңой эле мүмкүнчүлүк болду дегенче улакты жерден эңип кетет. Азыр болсо Бообек Шакирбек уулу Капрал менен бара жатат. Бара жаткан болчу тагыраагы, бирок улакты жерде калтырып койду. Эми ушул жерден сүрмө топ азыр улакты жерден эңип кеткенге аракет кылат. Караңыздарчы, аттын туяктарынын арасынан болсо да улакты сууруп кеткенге даяр. Көкбөрүнүн кызуусуна киргенде дээрлик бардык нерсе колдон келе тургандай сезилип калат. Жана ишеним албетте көп нерсени чече турган нерсе. Караңыздарчы, бул жерде ынтымак оюнчусу ишенимдүү улакты жерден эңип кетти. Сейитбек Анарбек уулу экен. Эң мыкты эңүүчү, эңгич чабандестердин бири Сейитбек Анарбек уулу. Ал ошентип өзгөчө сары, кызгылт сары түстөгү шым менен келген экен. Жана Сейитбек Анарбек уулунун азыр ийгиликтүү жүрүшү бул жерде орун алды. Эсеп 3-1. Сейитбек Анарбек уулу ал торнадону минип жүрөт. Бир колу менен канчалык карылуу экенин ушундан байкаса болот. Бир кол менен көтөрүп барып эле улапты салып кетти. Чыныгы көкбөрү үчүн жаралган кыргыздын мырзаларынын бири деп айтсак болот. Аны иш жүзүндө чындыгында далилдеди. Азыр болсо улак кайрадан ортолук бөлүктө аттар да табынды экен, жана чабандестер дагы чындап табынды экен. Күчүндө толуп турган учуру быйылкы ошентип президенттин кубогу үчүн болгон турнир болуп көргөндөй жогорку лиганын алкагында кызыктуу болорунан эч кандай шек калган жок. Себеби мына алгачкы таймаш эле азыр айыгышкан күрөш менен жүрүп атат. Алгач 2-0 болду, андан кийин 2-1, андан соң 3-1 эсеп жетип барды. Азыр болсо кезектеги ынтымактын чабуулу бул Адилет Талант уулу чагылган менен чарт этип Тайгазанга жетип барды эле. Бирок улакты азырынча салганга мүмкүнчүлүк болбой жатат. Жана Рассвет оюнчулары улакты алып коюптур. Эң башкысы аутка чыгып кетпестен аттын башын буруш керек болот. Аянттын сыртына чыгып бара жаткан учурда улактын менин оюнчу атайын тыштап кетти. Себеби жекеме-жекеге кайрадан баргысы келген жок. Дагы азыр болсо 19-минутта ушул жерден дагы деле болсо улак жерде ой капталдан сүзүп кетти. Бул албетте жаза намысына байлана турган эреже бузуу. Атайын кылган жок, бирок кандай болгон күндө дагы капталдан сүзгөн бул таптакыр эрежеге туура келбейт. Эң башкысы эч ким жараат алган жок. Башкы калыс мына ошол жерге барды. Бул жерде азыр Сары Өзөндүн бир оюнчусу келе жатат. Азыр ким экенин аныктайбыз. Койдурган үчүн 2 мүнөт ошентип эми ынтымак командасы бир чабандеске көп болуп оюнду улантат. Демек Рамзат Бөкөнбаев экен да. Телтору менен Рамзат Бөкөнбаев тажрыйбалуу оюнчу ошентип атандашын кагып кетти дагы. Бактысына жараша эч ким бул жерде жараат алган жок. Улак аянттын бурчунда, аянттын ичинде, бирок сыртка чыккан эмес. Азыр кайрадан Сейитбек
улакты көтөрүп кетти. Караңыздарчы кандай буйтап жакшы, ушунчалык оозу жумшак торнадо менен келип улакты саларда биринчи тайм бүтүп калды. Есеп саны 3-1, ынтымак Рассвет командасынын биринчи таймы бүттү. Ошентип Рассвет ынтымак командасынын ортосундагы экинчи тайм башталды. Есеп 3-1, Талас командасы, ынтымак командасы алдыда. Жана ошентип азыр тыныгуу учурунда Рассвет оюнчулары жакшылап бир пикирге келди болушу керек. Биринчи кезекте алар коргонууда жакшы ойношу керек. Өздөрүнүн тайгазанын көздөй баратат. Албетте азыр аттын башын бул жерде буруш керек болот. Ошол учурда азыр Нуржан Мелисбек уулу өзгөчө ушул жерден ишенимдүү тайгазанды көздөй бара жатты эле, бирок Нуржан Мелисбек уулунун жолун ошентип тосуп чыгышты. Жана бир сыйра айланып келип туруп көз ачып жумганча улакты 4-1 айлантып салды. Нуржан Мелисбек уулу кара куш менен ошентип биринчи жана 4-чү улакты салып кетти. Экинчи таймда Рассвет абалды оңго аракет кылабы деп ойлогондор болсо, чындыгында тескерисинче бул жерде ынтымак ошол замат өзүнүн сөзүн бул таймдагы алгачкы сөзүн айтты. Бул деле көп деле эсепте. Албетте өтө көп улактар тайгазандан орун аларынан эч кандай шек жок. Мейли Сары Өзөндүн Рассветтин тайгазаны болсун, мейли ынтымак тарап болсун, эки команда тең учкан куштай зуулдап, кадимкидей үстөккө бостук чабуулдарды уюштуруп атышат. Жана чабуулдардын ийгиликтүүлүк пайыздык көрсөткүчү дагы өтө жакшы. Тайгазанга жакындап барды дегенче бул тажрыйбалуу чабандестер бир кол менен болсо деле улакты ыргытып кетет. Жана ошол эле учурда аттары да жакшы, булардын тайгазанга жетпей токтоп же 2 метр айланып өтүп кетпестен тайгазанга түз барса барып токтоп, такалып барып токтойт. Ал эми жанынан өтсө деле максималдуу түрдө жакыныраак барганга аракет кылат. Азыр болсо улакты Жакшылык Руслан уулу сол колу менен сүйрөп чыкканга аракет кылды эле. Чыныгы эң кич оюнчулар дээрлик баары улакты жакшы эңет. Жана коргонуу башка тарабы негизинен тактикалык жактан болуп бергенде ушундай сонун көрүнүш. Азыр болсо жаза мамыда байланып турган Рассветтин оюнчусу ошентип жабыркап калды. Мейли биз оюнду улантыралы. Ал эми ага азыр албетте азыр тез жардам мунасы келип ага өзүнүн көмөгүн көрсөтөт. Ал эми беттеште ылдамдык өтө жакшы болуп атат. Мына динамикалуу оюнду биз көрүп атабыз. Жана азыр болсо сол тараптан сол канат менен киргенге аракет кылды эле. Бул ынтымак командасынын оюнчусу Нуржан Мелисбек уулу. Кайрадан эле мына кара куш менен өтө жакшы табынды экен. Нуржан деле чыныгы табында. Азыр күчкө толуп турган убагы 25 жашка чыкты быйыл. Нуржан катары менен бул таймдагы экинчи ийгилигин жаратканга бир топ жакын болгон эле. Улак аянттын сыртына чыккан жок. Оюн таласында азыр болсо туура киргенде эсеп алып ойногула. Аянтка дегенче болбой аутка чыгып кетти. Бул жерде Урмат Раушан уулу кирди. Ал мезгилде жеке азыр орун алат. Оюнду эки командабызда Геркулес келе жатат. Жекеме-жекеге ар жагында Ахиллес да бар экен. Оюн таласында көзөмөлдөп аткан Көкбөр федерациябыздын калысы Шекитов табылды.
Геркулес ал ошентип ынтымак командасынан ортого чыкты. Ал эми Сары Өзөн Рассветтен буга чейин Урмат Мусаев чыгып аткан. Азыр болсо мына Геркулес менен атандаш азырынча аныктай албай жатам. Бул гектарбы? Мен оюмча гектар. Ошентип алды эле бир топ каршылык көрсөткөнгө мүмкүнчүлүгү бар экен. Азыр Геркулести минип жүргөн Аудасбек улакты сол такымга ишенимдүү басып алды. Акырын аттын башын азыр артты көздөй бурушу керек. Себеби чабуул ошол жакты көздөй орун алат. Ал эми анын бет маңдайына Сейитбек Анарбек уулу келди. Айлампадан чыгып туруп Сейитбекке берейин деген ою бар эле. Ыңгайлуу позиция жаралмайынча азыр бул жактан айлампадан чыгуунун мааниси жок. Ошондуктан мына азыр айланып өтүп туруп Тайгазанга жөнөдү. Кандай сонун коридор, бирок улакты такымдан чыгарганга жетишпей калды. Сейитбек Анарбек уулу артынан жардамга келген. Бирок жыйынтыгында аттан кулап түштү. Аудасбек аттан кулап түштү. Ошентсе дагы ынтымак улак менен жүрөт. Сейитбек жок, жакшы эле экен. Колун көтөрүп баары жакшы эле дейт. Аттан жеңил түштү. Тажрыйбалуу чабандистер албетте мындай учурда кантип жумшак түшүүнү жакшы билет. Азыр болсо Сары Өзөн Рассвет. Сары Өзөн Рассвет Бактияр Таалайбек уулу өзүнүн өзүнүн Тайгазанына келе атпайбы? Адашып кетти. Биринчи таймда бул Тайгазангалар чабуулга чыгып аткан. Түшпөй калганы жакшы болду. Эгерде салып кетсе, анда дана бир кызыктай көрүнүш орун алмак. Бул Бактияр Таалайбек уулу, Баку Таалайбек уулу мына Тайлунг менен ушундай бир өзгөчө көрүнүшкө туш келип калды. Кайсыл Тайгазанды көздөй чабуулга чыгуу керек, аны дагы эстебей калган экен. Мындай учурлар эмнегедир ар бир турнирде болот. Өздөрүнүн Тайгазанына чабуулга чыгып алат. Бир жагынан түшүнөсүң оюнчуларды, оюндун кызуусуна киргенде Тайгазанды көргөндө эле чабуулга чыккысы келет, бирок ошентсе дагы бир аз жакшылап көңүл коюп беттешти өткөрүү керек болот. Азыр болсо ортодо мына Бекназар Аматов. Бекназар Аматов мына Суу Самыр менен ортого чыккан. Ал эми ал Ахиллеске каршы азыр тирешүүсүн өткөрдү эле. Рассветтин жекеме-жекедеги аттары жагып атат. Албетте эч ким деле негизинен мен деле күткөн эмесмин, эми Геркулес менен Ахиллести ары бери түртүп чыгарып кетет деп. Бирок жок дегенде бир 3 жекеме-жекенин бирөөсүндө азыр Рассветтин чабандестери улакты жерден эңип кеткенге мүмкүнчүлүк алып атат. Бул өтө Рассвет командасы үчүн жакшы нерсе. Бекназар Аматов азыр Бекназар Аматов бул жерде улакты аягына чейин кое бербей барды дагы. Жыйынтыгында кайрадан эле дал ушул айлампадан Рассвет командасынын Тайгазанына жакын айлампадан жекеме-жеке ишке ашат. Нурболот Эламан уулу каркыра менен бир рет улак салган Рассвет командасынан. Ал эми ынтымактан Сейитбек Анарбек уулу, Аудасбек Мырзабек уулу, Нуржан Мелисбек уулу жана Астаркул Астаркул Табышев азырынча салып элек. Нуржан Мелисбек уулу 2 рет салды. Аудасбек менен Сейитбек бир жолдан улак салды. Ошентип эсеп мына 4-1 болуп турат. Азыр болсо мына бул жерде Геркулес улакка жакындатчуда эмес. Негизинен Ахиллестин 13 жашта экенин эске ала турган болсок,
негизинен 20 жашка чейин өзүнүн жакшы деңгээлин көрсөтсө болот. Ошондуктан азырынча дагы 5-6 жыл Ахиллестин күчү бар деп айтсак болот биринчиден. Ал эми эмнегедир азыркы учурда Ахиллеске караганда Геркулести көбүрөөк жекме-жекеге салып атат ынтымак командасы. Эгерде жаңылбасам, Геркулес 11 жашар. Геркулес менен түз эле Аудасбек Тайгазанга барды эле, бирок Тайгазанда ийгиликтүү кыймыл-аракеттерди жасай алган жок. Сүрмө топ дагы деле Аудасбек мына Геркулес менен улакты өзүндө алып жүргөн экен, Чапкенедей бул жакта. Анын жанында улакка жабышып аткан бул Бекназар Аматов, Рассвет командасынан Бекназар Аматов аягына чейин мына көгөрүп атып тирешип, ошентип Тайгазандан бир аз алыстатты. Бирок алардын ою Тайгазандан жөн эле алыстатуу эмес, алардын ою улакты тартып алуу. Канчалык ал иш жүзүнө ашат. Кайрадан аут. Команданын оюнчулары аутту көздөй чыгарышты. Ошентип Рассвет командасынан Гектар оюнга аралашып атат жана Суу Самыр. Ушул Суу Самыр менен Гектардын жекеме-жекедеги деңгээли бир тойлы жакшы болуп калганы азыркы беттеште көрүнүүдө. Бекназар Аматов кайрадан чыкты. 10-чу номердеги сары Рассвет команданын оюнчусу Аматов Бекназар. Бекназар Аматовдун Суу Самыр аргымагы азыр Ахиллеске туруштук бере албай жатат. Ахиллес өзгөчө азыр дымак менен чыккан экен. Себеби буга чейин бир ирет алдырып койду эле. Ошол алдырып койгондон кийин азыр эми өзүнүн ким экенин көрсөткүсү келип аткан сыяктуу. Ахиллес керек болсо мына көчмөндөр оюндарында лазерге да алдырган эмес. Бир убактагы кыргыздын аты Казакстанга сатылып кетип, ошондо казактардын жекеме-жекедеги аттары бир топ жакшы болуп кеткен эле, бирок бизден ошентип Ахиллес пайда болуп, ал 2016-жылы мисалы үчүн лазер менен жекеме-жекеде катуу тирешти. 2016-жылкы көчмөндөр оюндарында анда Ахиллес күчтүүлүгүн көрсөткөн, кыргыздын намысын сактап калган чабандестердин бири десек болот. Азыр эми Геркулес чыкты. Геркулес болсо Темир Молдокулов ал Рассветтен чыкты. Жекеме-жеке кызыктуу болуп атат. Темир Молдокулов караңыздар кадимкидей. Темир Молдокулов азыр Геркулести бир аз сүргөнгө аракет кылды. Эми бир аз бийигирээк аргымак болуп атат. Андыктан Темир Молдокулов эгерде ыңгайлуу позицияны алган күндө деле улакты эңип кетүү маселе жаратат. Жекеме-жекеде албетте ошол өтө бийик бойлуу оюнчулар деле, бийик бойлуу аргымактар деле кошумча маселе жаратып коюшу ыктымал. Буларга белгиленген убакыт ошентип аягына чыгып калды дагы. Эми азыр кайрадан чабандестер алмашат. Бекназар Аматов кайрадан демек ортодо Ахиллес менен биз Суу Самырдын бул жерде тирешин көрө турган болсок, Ахиллес өзүнүн позициясын ээледи. Урмат Рошан уулу улакты азырынча такымга баса элекпи же баса алды? Мына оң такымга басыптыр жана ыңгайлуу позицияны ээлеп атат. Оң тараптан ошентип мына оң тараптан, оң канаттан кирип барганга аракет кылды эле. Кайрадан аянттын сыртына ошентип чыгып кетти. 14-минутта экинчи таймдын
акыркы 5 мүнөттүгө ошентип башталып атат. Жана эсеп сандары 4-1, биринчи таймда 3-1 болду эле, экинчи таймда 1 рет гана улак салынды. Мына ушул Нуржан Мелисбек уулу тараптан азырынча ошол салым бул таймда жалгыз бойдон турат. Позициялык күрөш көбүрөөк бул жакта орун алып кетти экинчи таймда. Биринчиде болсо көбүнчө динамикалуу оюн, улак ортодо жекеме-жекеде өтө көп кармалбай, көбүнчөсү оюндун өзүндө сүрмө топтун ичинде жүргөн учурлар болду эле. Азыр болсо кезектеги тирешүү, бирок Рассветтин аргымактары Геркулес менен Ахиллеске кадимкидей каршылык көрсөткөнгө бир аз жарап калыптыр. Азыр болсо мына Ахиллес өзүнүн позициясын кайрадан ээледи. Бирок улакты жерден эңип кетүү мүмкүнчүлүгү болбой жатат Урмат Раушан уулунда. Караңыздар, аттардын бирине болгон тирешүүсү буга чейинки даярдыктары мыкты деп ушул жерден Урмат Мусаев чыккан Сарыөзөн Рассвет командасынан. Жана буларга белгиленген убакытта аягына чыгып калды. Өтө көп жекеме-жеке орун алып атат. Ушул жерден көрсөтө алышат. Оюнга чыкканда көрө алабыз. Кайрадан эреже боюнча алмашуулар болду. Бекназар Аматов чыкты бул рет. Сарыөзөн Рассвет команданын оюнчусу Ахматов Бекназар. Ынтымак менен команданын оюнчусу Мырзабек уулу Абудасбек Геркулес менен. Башында ошентип бир аз тирешкенден кийин эми кайрадан улактын жанына кенен жайгашып алды. Ушул Геркулес менен Ахиллес уламдан улам өздөрүнүн артыкчылыгын даңазалап атат. Такыр жакын барчу мүмкүнчүлүк жок. Абудасбек болсо эмнегедир улакты жерден эңгенге дагы шашпастан жайбаракат гана оюнду улантып атат. Атамдаш артка өтүп алганда өтө ыңгайсыз учур кездешет. Азыр болсо мына Бекназар улакты жерден эңди. Азырынча такымга басуу үчүн атамдаш тоскоолдук кылып атат. Ушунчалык мына өтө жакын жайгашып алды эле. Мына сол такымга улак басылды. Бул рет эми Бекназар өнөктөш сыяктуу, Бактияр Талайбек уулу сыяктуу адашпастан түз кетет болуш керек. Оң тараптагы Тайгазанды көздөй жөнөмөкчү чабуулга эгерде топтон сурулуп чыкса. Ал үчүн албетте командалаштардын жардамы керек болот. Еламанга өткөрүп берген экен. Мына Еламан аттын башын солго бурду, болбоду, оңго бурду, эми ал жактан да болгон жок. Бирок сыртка чыгып кетти. Кайрадан жекеме-жеке. Экинчи таймдын айрыкча экинчи жарым бөлүгү жалаң жекеме-жеке менен өтүп атат. Ал эми жекеме-жеке көп убакыт алган мезгилде Ынтымак командасы утулуп калышы мүмкүн эмес. Андыктан бул толугу менен Ынтымактын пайдасына болмокчу. Ошондуктан Рассвет ийгилик жаратам десе бир аз башкачараак бир аракеттерди көрүү керек болот. Жекеме-жекеге көп мүмкүнчүлүк бербестен. Нурболот Еламан уулу Рассвет командасынан жекеме-жекеге чыкты. Ахиллеске каршы. Ахиллес ишенимдүү турат. Башында бир аз тирешкени менен Рассветтин аргымактары акыркы 4-5 жекеме-жекеде алар андайга көп батынбай алды. Бир сыйра айланып тегеренип так улакка жетпей койду. Еламан бул жерде Нурболот Еламан уулу жыйынтыгында булардын дагы убактысы соңуна чыгып калды окшойт.
Шашпай айланып. Бул таймды мына ошентип биз жыйынтыктайт окшойбуз. Акыркы 2 мүнөттөн ажада алса акыркы секундалар өзүнүн өкүнү сүрүп аткан экен. Жекеме жекеде кайрадан чабандестер алмашты. Алмашуулар болду. Бекназар Аматов Сусамыр менен жана Геркулес менен Аудасбек чыкты. Бекназар. Акыркы 20 секунд эгерде жаңылбасам. Ошентип мына күйөрмандарга 5, бул өтө кызыктуу болбойт. 2. Жалаң жекеме менен беттеш уланып калса. Мына урматтуу күйөрмандар. Ушул сүрмө топто улакты кармап көбүрөөк ары бери демек чабуулдарга чыгып турса жакшы болот эле. Аны эми 3-чү таймдан күтөлү. Азырынча 4-1 менен Ынтымак командасы алдыда. Арматы көкбөр сүйүүчүлөр, ошентип биз кезектеги 3-чү таймды баштадык. Бул жерде Рассвет жана Ынтымак командасы бири-бирине каршы беттешин өткөрүүдө. Ал учурда кайрадан Ынтымак ийгиликтүү жүрүштү ишке ашырып кетти дагы. Ошондо эсеп сандары азыр бул жерде 5 эсеп сандары 5-1-ге айланды. 5-1-ге айланды дагы. Мына экинчи таймдын алгачкы мүнөттөрүндө дал ушул Нуржан Мелисбек уулу 4-чү улакты салып кеткен эле. 3-чү таймдын дагы алгачкы бөлүгүндө дал ушундай көрүнүш орун алды. Азыр болсо мына жогорку лиганын чындап эле бир жогорку лиганы көркүнө чыгарган командалардын экөөсү азыр ушул жерде. Рассвет биринчи таймда татыктуу каршылыкты көрсөтүп келе жатат, бирок баары бир албетте эсеп сандары 2-1-ге айлангандан кийин бир аз Ынтымактын артыкчылыгы байкала баштады эле. Андан кийин экинчи таймдын айрыкча жыйынтыктоочу экинчи жарым бөлүгү дээрлик жекеме менен аягына чыкты. Ошентип жанагы старттык ышкырык берилгенден кийин алгачкы көз ирмемдерде оюнчулар толугу менен оюндун кызысына кире элек мезгилде 2 ирет ошентип мына Ынтымак командасы ийгилик жаратып кеткен. Азыр болсо Урмат Мусаев улакты оң такымга басып жүрөт жана Урмат Мусаев албетте серме топтун курчоосунда калды. 5-1 эсебинде оюн жүрүүдө. Азырынча анын өнөктөштөрү жардамга келмейинче ийгилик жаратуу оңойго турчу да эмес. Кош такым менен салганга азыр Ынтымактын коргоочусу каршылык көрсөтүп калды дагы. Жыйынтыгында ат үстүндө жөн гана улак тартыш ушул жерде орун алып атат. Буга чейин салымды ишке ашырган оюнчуларына Сейитбек Анарбек уулу бир ирет, Аудасбек Мырзабек уулу ал бир жолу салды эле. Эми Нуржан Мелисбек уулу 2 ирет ийгилик жараткан. Азыр экинчи тайм, 3-чү таймдын башында дагы бир салым ишке ашты. Эми бул жуптун фаворити албетте Ынтымак болгондуктан бүгүнкү беттештеги 5-1 эсеби эч кандай таң калыштуу көрүнүш эмес. Токторбек А тобунда жайгашкан Ынтымак, Рассвет жана бул эми А тобунда жогорку лиганын А тобундагы А тайпасындагы командалар ар бир орун үчүн айыгышкан күрөштү жүргүзөт десек болот. Анткени бул жакта күчтүү командалар чындыгында бир топко чогулуп калды. Экинчи орунду алуу деле бир топ маселе жаратышы ыктымал. Азыркы Рассвет, мындан сырткары чүйдүн Сары Өзөн командасынын өзү бар. Алар бүгүн беттешти албетте өткөрбөйт. Экинчи дем менен азыр кайра келип мына бир колу менен силкип улакты даласында жок, аянттын сыртына, тайгазанын сыртына түшкөн экен. Өтө жакшы. Сонун бир чабуул менен, бир күү менен барып улакты салып кетчүдөй көрүндү эле. Демек
ат эртерээк токтоп койду. Менин оюмча ат аягына чейин эле тайгазанга барып тирелип барып такалып барып токтоду эле. Азыр бири-биринен талашып атып Дегенче болбой эле улакты аянттын сыртына чыгарып алышты. Азыр болсо эми алгачкы ошентип жекеме-жекеге биз күбө болобуз. Кароодон өткүлө, дароо тизиле бергиле. Мындан кийин Бул бүгүнкү күндөгү 3-чү беттеш. Мындан сырткары дал ушул даяр болуңуздар. мындан сырткары жогорку лиганын алкагында дагы бир беттеш бар. 9-майдагы 1-чи лиганын алкагында финалда ойногон командалар Көлтөр менен Кара Буура. Ушул Чүчү Кулактын жыйынтыгында алар чындыгында бири-бирине туш келип калды. Бирок эми бул тайпалык оюн. Көлтөр, Кара Буура бүгүнкү беттеште ким суткан күндө деле эртең кийинки күн дагы мүмкүнчүлүгү болот. Бирок Көлтөр менен Кара Буурадан башка алардын тобунда Достук командасы бар. Рейтингине карап, ошондо Достук менен Ынтымак А жана Б тобуна бөлүнгөн дагы. Ошондо татаал тайпа албетте А тайпасы болуп калды. Азыр Геркулес бул жакта Аудасбек Геркулес менен ортого чыккан экен жекеме-жекеге, ага каршы бул жактан Ортодо Геркулес менен азырынча Геркулес атаандашын такыр жакындаткан жок. Улакка биринчи таймда гана бир аз тирешкен болбосо, андан кийин ошентип Расветтин оюнчулары, анын аргымактары улакка көп жакын бара албай койду. Расвет командасынан Бекназар Аматов чыккан экен, кайрадан эле. Бекназар айрыкча биринчи таймда бир нече ирет улакты жерден эңип кетти эле. Бир нече көз ирмем мүмкүнчүлүк боло калган учурда же күү менен келип ошол Геркулести же Ахиллести түртүп кеткен убакта ийгилик жаратып аткан. Биз экинчи таймдын акыркы жыйынтыктоочу бөлүгүндөгү көрүнүшкө кайрадан күбө болуп атабыз. Ахиллес болсо жана ошондой эле Урмат Раушанов эмнегедир экинчи тайм аягында деле көп ашыккан эмес, шашкан эмес. Ал жерде 4-5 жолу жада калса жекеме-жекеде чабандестер алмашып кетти. Ошондо жок эле дегенде бир 5 мүнөттөй убакыт өткөн эле Урмат болсо ал мезгилде улакты алып туруп аттын башын бурганга жетишпей алды. Андай болсо кезектеги кайрадан эле дал ушул Ынтымактын тайгазанына жакын жерде жекеме-жеке орун алат. Ошондо бүгүнкү беттештерин жаш күч Кабулан 9-6 менен аяктады. Төш Булак Суу Самыр 1-6 менен жыйынтыкталды. Азыр Ынтымак Расвет, андан кийин Көлтөр Кара Буура болсо, андан соң кайрадан Ак Суу менен Атуул биринчи лиганын командалары. Негизинен оюндардын жана убактылары өтө туура бөлүштүрүлгөн деп айтсак болот. Борбордук беттештер, мына жогорку лигадагылар, алар ушул эң ыңгайлуу учурга белгиленди дагы. Андан кийин Ак Суу менен Атуул ошентип бүгүнкү оюн күнүн жыйынтыктайт. Мындан сырткары биринчи лигада ойной элек, эгерде Ак Суу менен Атуул ойногондон кийин бир гана команда калат, ал Кыраан. Ысык-Көлдүн Карабай командасы келбей калгандан кийин ошентип Кыраан, демек автоматтык түрдө алар чейрек финалда ат салыша турган болуп калды. Кайрадан жекеме-жекеде Геркулес чыккан экен. Расвет оюнчулары жекеме-жекеден ала албай жатат. Тимур Молдокулов чыккан экен, Тимоха деген лакабаттын ээси. Бир эмес, бир нече ирет ушунда көрүнүштөр орун алып атат. Эми 5-1 эсеби толугу менен Ынтымакты канааттандырат. Алар алдыда Ынтымак командасы үчүн дагы бир өтө жооптуу беттеш бар Сары Өзөнгө каршы. Андыктан азыр бүгүнкү оюнда күчүнүн баарын сарптап алгысы келбейт. Кийинки беттештерге албетте канчалык
жакшы дем күч менен барса ошончолук жакшы. Андыктан азыр ынтымакта Рассвет командасынын колдон келишинче ири эсеп менен утуш керек деген тапшырма жок. Аларда башкысы утуп коюу, ишенимди утуп коюу жетиштүү. Жекеме жекеде албетте ушул ортого чыккан аттардан эле алар аракетке келбесе, башка аттар көп чарчап чалыкпайт. Бул логикалык жактан алганда ынтымактын өтө туура тактикасы. Бул бир эле азыркы оюнду эле албастан жалпы булар тайпалык оюнду эске алып атышат. Эми чүчү кулактын жыйынтыгы ушундай болуп калгандан кийин эми кандай болгон күндө дагы өз тайпасынан биринчи орун менен чыгуу бул өтө маанилүү. Анткени Сары Өзөн дагы өзгөчө жакшы даярдыктан өткөн. Ал мезгилде кайрадан эле улак аянттан сыртка чыгып кетти. Бул эми жыйынтыктоочу 3-чү тайм, андыктан ушинтип дагы жок эле дегенде 4-5 ирет жекеме жеке орун ала турган болсо, ошондо 3-чү таймдын акыркы бөлүгүнө өтүп калабыз. Сейитбек чыктыбы? Сейитбек Анарбек уулу. Сейитбек чыккан болсо, ал Торнадо чүккөн жүргөн. Мына Ахиллес менен Геркулес жок убакта ошентип Сейитбек улакты алдырып ийди өзүнүн тайгазанына. Бул жакта келип атат. Эламан Нурболот уулу, мен Нурболотто Эламан уулу деп качан айтып алдым беле. Азыр болсо Эламанга Сары Өзөн Рассвет командасы шарт түзүп берип, бул жак хоккейдегидей болуп кетти. Мына тайгазандын артында турат. Ал эми Сейитбек ага барбай койду такыр. Сейитбек болсо ага жакын барчу эмес. Ал жакта тура турган болсо тескерисинче өзүнүн ошентип өз командасынын убактысын кетирип алат. Андыктан баары бир келиши керек. 12-нчи минутта өзүнүн өкүмүн сүрүп аткан болсо, алдыда 8 эле минутта калып тур. Сейитбек мына ошентип Эламанга кандайдыр бир алдап кеткенге мүмкүнчүлүк түзгөн жок эле. Таң калыштуу. Бул жерде ынтымактын оюнчулары концентрациясын жоготуп койду деп айтсак болот. Баары жөнөкөй туруп эле бир учурда ошентип көз ачып жумганча 1 секундтай мүмкүнчүлүк пайда боло калды эле. Ошол замат өзүнүн бүгүнкү беттештеги экинчи демек салымын ишке ашырып кетти. 5-2 эсеби деле эч кандай маселени жаратпайт. Ынтымак командасы үчүн толугу менен беттештин көзөмөлү алардын колунда. Азыр болсо кайрадан Бактияр Талайбек уулу түз тайгазанды көздөй кеткенге атаандаштар албетте каршылык көрсөтүп калды. Ошентип Эламан Нурболот уулу өз командасынын 2 салымынын автору болуп калды. Азырынча чабуулда андан башка оюнчулар ийгилик жараткан жок. Бирок Бекназар Аматов өтө активдүү болуп атат. Айрыкча жекеме жеке көп чыкты. Тилек Темир Молдокулов, андан сырткары Бактияр Талайбек уулу, Урмат Мусаевтар активдүүлүгүн көрсөткөн. Азыр болсо кайрадан Геркулес бир ирет мына Торнадону чыгарып көрүштү эле. Торнадо жекеме жекеден чү дегенде эле алдырып койду. Чындап келгенде мына ошонун жыйынтыгында ошол Торнадо жекеме жекеден алдырып койгондон кийин ал жерде Эламан өзүнүн тайгазанына барып, ошол жактан келип, ошол чабуул баары бир жыйынтыгында келип бир салым менен коштолду. Ошондуктан ынтымак командасында азыр эч кандай экспериментке барып тобокелге барбай, алар ушул жекеме жекеге Геркулес менен Ахиллести эле чыгарып турганы туура болчудай.
Кыргыздын сыймыгы болгон Ахилес Биринчи оюнчу алмашылды. Урмат Раушан уланы менен Алимбек Рассвет командасынан Эламан Нурболот уулу чыкты. Рассвет командасынын 11-чи номер. Эламан Нурболот уулу 2 салымдын автору. Азыр ынтымакка жакын тайгазанда булар турушат, ошондуктан көз ачып жумганча эгерде улакты алып кала турган болсо, чабуулга өтүп кетиши ыктымал болчу. Кайрадан аутка баратышат. Канчалык жекеме-жекен көп болгону ошончолук ынтымак командасы үчүн демек жакшы боло турган болду. Бүгүнкү беттештеги эң кызыктуу оюн бул алгачкы жаш күч менен кабыландык болду деп айтсак болот. Салымдардын да саны көп болду. Жана ылдамдык дагы өтө жакшы болуп, ал жакта коргонууга караганда чабуулга көбүрөөк басым жасалды. Андан кийинки Төш булак менен Суу Самырдын оюну эми албетте жаш күч менен кабыландыкына жеткен жок. Ал эми ынтымак менен Рассвет булар эми прагматикалуу оюнду жүргүзүп атат. Ой, өтө жакшы булакты эңгендей көрүндү эле. Мен оюмча улактын кайсы жагынан кармалды окшойт, но ошонун негизинде болбосо карылуу бул чыныгы Чабандес мырзалар жөн жерден улакты жерге таштап коюшу мүмкүн эмес. Чыгып кетти. Аутка чыгып кеткен ынтымак талас командасына деле керек жок эле да. Азыр болсо мына Тилек Эсенбаев улакты ортого алып барып таштап берди дагы. Дөөш агалары каймактар ойноп атпайбы? Сынын урматына. Кайрадан ошентип Сейитбек чыкты. 16-жекеме Геркулес менен Ахилес деле кечке чыгарбастан азыр мына Сейитбек бул беттеште бир гана ирет улак салган эле. Азыр карасаңыздар кандай ишендүү бар жатат. Тоскоолдук кылган эч ким жок. Охо. Тайгазанын кырына гана барып жайгашып калып, же ары түшүп кетпей, же бери түшүп кетпей туруп калды эле. Андан кийин Рассветтин оюнчулары тартып кетти. Өтө жогорку ылдамдык менен барып, эми анын аты чындыгында Тайгазандан алысыраак өттү. Бир аз жакыныраак өтсө, мындай жерден Сейитбек ийгилик жарат. Сейитбек болсо, демек ал азыр ошентип бир аракетин аягына чыгаргысы келип атат. Андыктан бир нече ирет аракет кылып, ошол жерден жок дегенде бүгүнкү беттеште дубль менен кеткиси бар. 3 мүнөттө дагы албетте жок дегенде бир ирет Тайгазандан улакты көрүп каласызбы деген ниеттемин. Ал бир ирет эмес, бир нече ирет деле негизинен ишке ашып кетиши ыктымал. Эгерде жекеме-жеке деле убакыт өтүп кетпесе, Рассвет оюнчусу азырында Сейитбек менен бул жерде ким талашып бара жатат. 9-чу номердеги Бул Алы Назаров демек. Эмне үчүн бул Тайгазанга келди, өзүнүн Тайгазанына? Оюну менен, бирок ден соолукту албетте абайлаш керек. Бара келди. Кайрадан жекеме-жеке. Сонун номер көрсөттү. Азыр Тайгазан албетте бир топ жумшак мурдага караганда, андыктан ал деле сактап калды бул жерде. Рассветтин оюнчусун ошондой кечүү эмес, мурда күнү алмаштырышты. Мурдага караганда азыркы Тайгазан ушундай оюнчулар ылдамдык менен келип кагылып калган учурда ушул коопсуз демек аларга абалды түзүп берүү үчүн болгон көрүнүш. Бул чындыгында өтө туура чечим болду. Ошондой эле буга чейин бул жерде турган Тайгазанды угушум боюнча мына Баткен облусуна демек Белекке федерация Белекке ал жака ыйгарган экен. Башынан далай ири турнирлерди өткөргөн Тайгазан 2 көчмөндөр оюндарын ошондой эле андан башка Кыргызстандагы негизги спорттук оюндар өткөн Тайгазан ошентип ал облуска барып жайгаша турган болгон болсо, азыр акыркы мүнөттөр өзүнүн өкүнүн сүрүп атат. Ынтымак менен Рассветтин ортосунда чыгып кетти. 19-чу кайрадан жекеме-жеке. Бул беттештин эми жеңүүчүсү белгилүү. Калган убакта оюнду сактап калуу Рассвет командасында мүмкүн эмес.
жок эле дегенде убакыт жетишпейт. Ошондо А тобунда демек биринчи орунга Ынтымак командасы көтөрүлөт. Алды Сарыөзөн Рассвет алды. Рассвет болсо Акыркы 3-чү орунда калмакчы. Акыркы минута. Бир канча кубаттап коелу Сарыөзөн Рассвет командасы 11-номер. Күйөрмандар үчүн бир улак салып койсо жакшы болот эле. Бонус катары азыр жогорку ылдамдык менен келе жатат. Эламан кана улакты эрдин кашына койду. Чыгарды, өңөрдү. Мында өңөрүп келе жатып, бирок мындай жерде албетте эгерде улакты казанга салбасаң, анда атаандашың улакты тартып кетет. Ошентсе дагы акыркы көз ирмемдер